Чүйдөн Сокулук районунун Новополовка айылында 4 автоунаа кагышты. Видеодон көрүп тургандай жолдун кесилишинде 3 автоунаа турат. Биринин бампери таптакыр эле такланып калган, андан ары жакта турган жол тамбастын түркүктү сүзүп алгандыгын көрүүгө болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкарманын маалыматы текшерип жатканын айтышты. Маалымат бак Спутник KG. Улукбек Жолдошбеков Индияда өткөн чоңдор арасындагы Азия чемпионатында менмен деген спортчуларды жер каратып, алтын байгени Кыргызстанга алып келди. Бириккен күрөш уюмунун сүрөтчүлөрү балбанын финалдагы ирмеми менен бөлүштү. Анда Жолдошбеков Тажикстандын Мухамбат Икрамовдун даалысын жерге тийгизип, жеңип алган. Белгилей кетсек, Жолдошбеков Кыргыздын күрөш мектебинен тарбияланып, Азия чемпиону болгон алгачкы спортчу болду. Улукбек эркин күрөштө аркаланган балбандын сап башы болуп келет. Ал былтыр 23 жашка чейинкилер арасында Азия жана дүйнө чемпионатын багындырган. Ошондой эле бир катар эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү. Күрөштүн түрлөрү боюнча Азия биринчилиги 18-23 февраль күндөрү Нью-Дели шаарында өттү. Мелдеште Кыргызстандын улуттук курама командасы 11 медаль багындырды. Анын 2 алтын, 3 күмүш жана 6 коло. 24 февралдын эртең мененки маалыматына карата COVID-19 коронавирусунан дүйнө жүзү боюнча 79.360 адам чалдыкканы тууралуу Джон Хопкинс атындагы университеттин системалык изилдөө жана инженердик борборунун сайтына жазылды. Кечээ 23 февралда ооругандардын саны 78.766 болчу. Тагырага бир суткада бейтаптардын саны 594кө өскөн. Вируска бардыгынан көп Түштүк Кореянын тургундары кабылган. Ал жакта илдетти жуктургандардын саны 556дан 763кө чейин өсүп, 7 киши каза тапкан. Италияда болсо дартка чалдыккандардын саны 132ден 157ге жетти. 23 февралда Италияда ооругандардын саны 62 эле болчу. Учурда аталган өлкөдө мектеп менен окуу жайларда сабактар токтотулуп, бир катар мелдештер болбой калды. Жалпысынан дүйнө боюнча вирустан 2610 киши көз жумуп, 25.000ге чукул бейтап сакайып кетти. Кытай бийлиги 2019 жылдын 31 декабрында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухань шаарында белгисиз пневмония оорусу көч алганын билдирген. Адистер оорунун козгоочу коронавирус nCoV 2019 экендигин аныктап, эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал деп жарыялаган. Кийинки аталышы COVID-19 деп өзгөртүлгөн. Кыргызстан Кытай менен чектеш чек арасын жаап, аба каттамын токтоткон. Республика боюнча коронавируска кабылгандар жок. Маалымат бак Спутник KG. Президент Сооронбай Жээнбеков аскер кызматын өтөгөн жигиттерди запаска бошотуу жана жаңыларын аскердик кызматка чакыруу боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ага ылайык аскердик жана альтернативдик кызматын өтөп өткөн аскерлер Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдардын катарынан запаска бошотулат. Ал эми 18 жашка толгон жана кийинки чакырууга калтырылган уландар 2020 жылдын март-май айларында куралдуу күчтөргө, башка аскердик түзүмдөргө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарына мөөнөтү аскердик жана альтернативдик кызматка чакырылат. Коронавирус кулачын жайып баратат. Дагы 3 өлкөнүн жарандары вирусту жуктуруп алышты. Коронавирус дагы 3 өлкөнүн жарандарына катталды. Кувейтте 3, Бахрейнде 1 жана Афганистанда 1 жаран бул вирусту жуктуруп алгандыгы аныкталды. Мындай маалыматты бүгүн 24 февралда чет элдик басмалар жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, коронавирус аныкталган Кувейт жана Бахрейндин жарандары жакында эле Иран өлкөсүнөн келишкен. Ал эми Иранда бүгүнкү күнгө карата 43 адам коронавирус менен жабыркоодо. Кувейт мамлекети коронавирустун айынан Иран менен болгон деңиз жана аба байланышын токтоткон. Коронавирус аныкталган Бахрейндин жараны жана аны менен байланышта болгон адамдар карантинге киргизилгени айтылат маалыматта. Маалымат бак Супер KG. Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери Акрам Мадмаров менен Азим Ибрагим жетектеген чек араны делимитациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жумушчу жыйыны 22 февралда Баткен областында болду. Аталган жолугушууда тараптар биринчи жолу Кыргыз-Тажик чек арасындагы аныкталбаган аймактагы 23 гектар жерди алмашуу боюнча макулдаштыгын Азия+ жазды.
Ошентип чек ара аймактарында эки мамлекеттин ортосунда узакка созулган талаш-тартыш маселеси чечилүү жолуна түштү деп айтууга болот. Бирок ошол эле учурда кайсы аймактардын алмаштырыла тургандыгын айтылган эмес. Мындан сырткары Кыргызстандын Баткен областы менен Тажикстандын Согди областынын 2020-жылга кызматташуу иш-чараларынын планы бекитилген. Аталган маселе боюнча кезектеги жолугушуу ушул жылдын март айынын аягында болмокчу. Маалымат Булак, Марал. Тел алып баруучу Назира Айтбекова блогер Сыдыман Кыргызстанды бөлүп жарды деп аягай салып чыккандарга кайрылып, кайсы темалар хайп болуп, кайсылар эскирип жатканын жазды. Эске салсак, Instagram тармагында Сыдыман деген ат менен таанылган блогер Элмир Сыдыман расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу деген шек менен кармалып, камакка алынган болчу. Бизге бөлүнүп жарынган аябай жагат, сөзсүз бөлүнүп алып, бири-бирибизге карат келтирип, эки-экиден согушуп турбасак, чай ичпегендей башыбыз ооруйт. Ата-бабалар уру-уру, бай кедей, коммунист, социал, кызылдар, актар дагы түрдүү бөлүнүшчү. Түндүк түштүк эски тема, дин темасы да эскирип баратат. Болбосо, мен мусулман, сен теңирч темасынан да жакшы эле үнү чыкты. Азыр шайлоого карата партияларга бөлүнүп, модасы жакындап келе жатат. Күзүндө хайп болот. Бир саясатчы үчүн анын атын коргош үчүн бири-бирибизге жугунду куябыз, каргайбыз, уут элибизди агызабыз. Сыдыман элди бөлдү деп чалкаңардан кетип, көзүң ораңтарылып, шоковая состояние болуп атканыбызга өлү таң калып атам. Биз күндө эле бөлүнүп, бири-бирибизди ашатып эле жүрбөйбүзбү дейм да. Балким бул тема көкүрөктү жара албай турган жара болгон үчүн анын сөзү козготуп жибергендир. Ынтымактуу, биримдиктүү эл болгонубузда маани деле берилмек эместер. Чачырап, бири-бирибизге душман болуп жүргөндө, манасата жыйып, бир түндүктүн алдында башыбызды бириктирбеди беле. Биз сырттан душман келгенде гана биригип, душман жокто, скучно болуп кеткенде өз ара бөлүнгөндү жактырат окшойбузбу? Кандагыны тазалоо, гендегини кетирүү мүмкүн болду бекен? Ойлонуп көрсөм, ар ким өзүн тыйып, өзүн оңдоп, өзүн тарбияласа эле болот деген тыянак келип чыгып жатат. Башканы тыйып, башканы сөз кылып, башканы соттогондун кажети канча анда? Башкага келгенде эле акылдуубуз, мээбиз өлө иштеп кетет. Прокурорубуз, өлүм жазасына тартып жиберебиз. Өзүбүзгө келгенде сүттөн аппак, кашка судан тазабыз. Адвокатпыз, Сыдыманды эмне кылабыз? Оболу өзүбүздүн оозубузду, арам оюбузду тыйып алалы. Бүгүн 24-февралда Кыргызстан боюнча оорукана, бейтапканалар иштебейт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, министрлик 6 күндүк иш жуманын графиги боюнча иштейт. Аталган министрликтин Бишкек шаардык башкармалыгынын жетекчиси Бактыгүл Исмаилованын айтымында, дарыгерлер жумушка 2-январь күнү эле чыгышкан. Жаңы жылдагы эс алуу күндөрү боюнча чыккан өкмөттүн токтому 5 күндүк иш жуманын графиги боюнча иштеген мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү болчу. Дарыгерлер 2-январь күнү эле жумушка чыгышкан. Майрам эс алуу күндөрүн жылдыруу Саламаттыкты сактоо министрлигине тиешелүү эмес. Биз календар боюнча аны иштейбиз, деди Исмаилова. Исмаилова жарандарга эмне себептен алдын ала маалымат таралбагандыгын да түшүндүрдү. Жаңы жылда 5 күндүк график менен иштегендердин эс ала турганы айтылган. Жарандардын көбү дарыгерлер календар боюнча гана иштерин билет. Бүгүн бардык ооруканада нөөмөттө дарыгерлер турат, деди Исмаилова. Эске салсак, 2020-жылдын кыргызстандыктар жаңы жылда 7 күн катары менен 1-январдан 7-январга карата чейин эс алышкан. Бул тууралуу өкмөттүн токтому чыккан. Анда 24-февралдагы дем алыш күнү 2-январдагы иш күнүнө жылдырылган эле. Чубак Жалилов Марал радиосунун эфиринде угармандардын суроолоруна жооп берип жатып, быйыл октябрда өтүүчү парламенттик шайлоого талапкер катары барып калышы мүмкүн экенин айтты. Убакыт көрсөтөт, эгер жогорку кеңеште өлкөбүзгө көбүрөөк пайда тийгизе ала турганыбызды көзүбүз жетсе, анда аракет кылабыз. Эгерде ал жакка барбастан ушул чөйрөдө, ушул жерде жүргөнүбүз пайдалуураак болсо, анда ошентебиз. Мунун бар эли жерге кантип пайда тийгизем дегендин айланасында болуш керек да. Молдо дегенде сөзсүз эле мечитте отуруп алган шарт эмес, же саясат. Парламент ошол молдо эместерге гана намаз окугандарга байлап берген менчик эмес. Бул бардык кыргыз жарандардын укугу. Эгер барам десе, балким убагы келгенде ылайык болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн саясат бирөөнүн энчиси болуш керек? Карапайым адамдар карапайым болуп кала бериш керек, дейт диний алым. Белгилей кетсек, кайсы бир партия таасирдүү диний алымдарды байрак кылып көтөрүп, шайлоого аттанышы Конституциянын тараптарына туура келеби?
дин менен саясаттын түздөн түз аралашуусу светтик мамлекеттин түзүлүшү жол береби? Ажылар да саясатка киришип, шарият менен жашоого үндөй башташабы? Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасы мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган унитардык социалдык мамлекет болуп эсептелет. Айтор чиеленген соолдорду чечүү керек. Ошондо гана Чубак ажынын шайлоого аттанар аттанбасы белгилүү болот.